Күндөштөр, аңгеменин автору Топчугүл Шайдуллаева. Биздин кыштакта жакында Сулайманкул деген киши жүзгө таяп көз жумду. Анын сөөгүн эки аялынын кабырынын жанына коюшту. Бул үчөөнү кыштак эле тиги дүйнөдө да бирге болушсун дедиби, ким билет. Эки аял ала тургандай Сулайманкул суучу байда, катын-позда эмес эле. Ал көп жыл аз бүбү бакшы менен чогуу жашап, бала көрбөдү. Көзгө көрүп, не бир сырларды жоруган көзү ачык катыны этегинен жалгабады. Бакшылык өнөр бергенче жараткан бала берсе болбойбу деп ичинен Сулайманкул ушинтип бушайманга батып, өксүгөнү менен анысын эч кимге билдирбей аялын аяп жүрө берди. Күндөрдүн биринде аз бүбү элүүгө таяп калган күйөөсүн акыры токол алууга көндүрдү. Болбосо кетип калам, жашым өткөн чакта үкөмдүн үйүнө барып, шорум кайнайт экен деп буркурап ыйлап да жиберди. Эртеси өзү Коргон төбөгө барып, 3 ата өткөн тууганбыз деп бала көтөргөн жаш келинди үйгө ээрчитип келди. Оозунда кеби, колунда эми бар аз бүбү кыштактагы кыз келиндерден түзгүрөөк кийинчү. Сандыгыда чөпүрөк жапырактан кем эмес эле. Келиндин баш кийимин жасап, келиштире кийинтти да өзү энесиникине кетип калды. 2 күн өтпөй аз бүбүнүн артынан Сулайманкул эшегин минип жетип барды. Башына жаңы топу кийип алган. Аны да аз бүбү кийгизген. Кайнеси жездесин капарына илбей саламын алек албады. Эжем тура турсун, эгин-тегин жыйылганча балдар менен кыйналып атабыз, деди да тескери басып кетти. Аз бүбү башындагы оромолун оңдомуш этип, күйөөсүнө көз кыйыгын салды. Ансыз да кабагына музтонгон Сулайманкул эшегине такай байлап жүрчү кетменин бошото баштады. Аз бүбү азыр кетмендин же өзүнө, же энисине тээрин сезип, ага чуркап жетти да колунан кармай калды. Сабыр этиңиз, суучум, мен азыр. Аз бүбү кетменди колунан жула качып нары басты. Анан энисинин жүзүнө карабай, күйөөсүн ээрчип кетип калды. Мейли, балалуу болгончо тура турайын. Кийин балдарын аласып, мага көңүлүм муздар. Учкашып келатып, эшегин башы көзгө койгулап, кабак бүрккөн эрине аз бүбү бир чети ыраазы болду. Учкашып келатып, эшегин башы көзүнө койгулап, кабак бүрккөн эрине аз бүбү бир чети ыраазы болду. Сулайманкул суучунун жаш токол алганы кыштакка тарап, журт дүүдей түштү. Бригад суу башына аты менен чаап жетти. Кеч боло электе Сулайманкулга законду түшүндүрмөккө. Бригадтын сөзүн эшитип туруп, Сулайманкул чоң кара кетменин аркы четине ныгыра басты да бешенесиндеги мончоктогон терин жеңи менен шыпырды. Анан бригадка тике карап: "Эжең менен сүйлөшүкөм. Мен ошо Шордунун айтканын жасадым. Макул десе эртеңден калбай алып келген немесин кайра жеткирип коем." Бул сөзгө бригадтын күлкүсү келди. Суучуга ишене бербеди. "Аба, өйдө жакта бирөө билип калса ишиңиз чатак болот. Азыр илгерки чалдардын заманы эмес, жашай алган." Бригад аттан түшүп жакын келди. Ал Сулайманкул кетменин шак желкеге артып, дүңкүлдөп жөнөп калды. "Эмне кылсаң, ошо кыл." Ачууга алдырган бригад аз бүбүгө келди. "А дегенде аттан түш, балам." Аз бүбү эмнеси болсо да бригадты сөзгө тартты. Анын үнү жумшак, бирок өктөм чыкты. Бригад 2 күндөш жашаган үйгө ачуу менен шаар кирип барды. Бала көтөргөн жаш келин муну көрүп үйдү айлана басты. Аз бүбү сөрүгө жакондоз төшөп өтө бер дегендей бригадка ишарат жасады да өзү сөрүнүн этек жагына көчүп басты. "Балам, балдарыңды багам деп, ошолордун күнүн көрсөм деп, аялың экөөң ушинтип тер төгүп иштеп жүрөсүңөр. Биз, абаң экөөбүз эмне максат менен жашап жүрөбүз, аны өзүбүз да билбейбиз." Ойлоно берип баш катты. "Өзүмдү өзүм алаксытып, ата-бабам кылбаган бакшылыкты кылып жүрөм." Мандаш урунуп отурган аз бүбү бригадка тик карап сүйлөдү. "Абаңды бала көрсө дегенмин. Бушортууда ыраматылык күйөөсүнөн калган баласы менен башпаанек жер издеп, туугандарынын түрткүсүндө калыптыр." Келин басып кеткен тарапты карап сүйлөдү. "Же эмчектеги бала менен иштей албаса, ата-эне жакын туугандан кур болсо, колундагы баланын айынан келип отурат. Согуш бүткөнүнө мына 7 жылдын 100 болду. Ал элдин кардытуу элек. Мындай жетим жесирге кыйын маал. Сен мага кайдагы законду айтып башты ортуп отурасың, өкөм. Баласы аман эсен чоңойсун. Сулайманкул суучуңда ушунун көлөкөсүндө бала көрсүн. Мен эмне? Жыргап кеткени мен ушул ишке бардымбы? Айланайын." Аз бүбү жашып кетти. "Мен эми катын болмок белем абаңарга. Доорум, шааним бүттү. Эми шорум дарылсын.
Эримдин башын байлабай эртеби кечпи кете турган адаммын. Үнү каргылдана түшкөн Азбүбү маасын кычырата басып, ордунан козголуп очок тарапка актады. Азбүбүнү аяп да, таң калып да карап калган жаш бригадага ылайык көңүл жубатар сөз таба албай, баягы киргендеги ачуусун мыжыга кармап, колундагы камчысынан чыгарды. Арадан бир топ жыл өттү. Сулайманкул суучу 2 эркек бала көрдү, бирок Азбүбү өзү ойлогондой үйдөн кете албады. Балдардын төрөлүшү менен бул 3 адам ого бетер ымалаша түшкөндөй болду. Азбүбүнүн жаш күндөшү балдарынын көп түйшүгүн ага көтөртүп койду. Ошонусу менен ал Азбүбүгө да, Сулайманкул суучуга да жакты. Алар узак жылдар кушуна колоңду таң калтырып, ынтымак өмүр сүрүштү. Бирок Азбүбү кемпир кары барып, көз жумган соң, эми гана элүүгө таяган анын күнөөлөшү аны ээрчигендей көп өтпөй ал да аза болуп калды. Ошол күндөн Сулайманкул суучу да ал күчтөн тайып, тез эле карылыкка моюнсунду. Уулдары канчалык ата келип алаканга салып бакса да, аялдары кеткенден кийин абышка да көп узабады.